өлім жазасыны біз киргизишибиз керек. Мен Бакиев менен аябай каттуу мындай бир кагышып кызматтан баш тартканымдагы ушул маселе болду. Биз анталашып урушкан жокпуз. Эмне үчүн бир окуя түрткү болуп кетти да, мына Сокулукта бир айбан да ал адам эмес. Өзүнүн аялын, баласын, үйүндө иштеп аткан устасын өлтүрүп, жолдон келатып, таксиге түшүп, таксини менен келатып, мына Камышановка деген жерде суунун арасында ошол өлтүрүп, аны да өлтүрүп, бир сааттын ичинде 4 кишини өлтүрүп, Казакстанга өтүп бараткан жерден чек арадан кармалды. Мен Коопсуздук кеңешинин катчысы элем. Билесизби, жанагы болгон окуяны жазып келгенде кишинин, адам жүрөгү бар кишинин көзүнөн жаш тегеренбей койбойт. Эмне үчүн ошого окшогон айбанды биз өмүр бою багышыбыз керек? Эмне үчүн ага кийим беришибиз керек? Тамагын беришибиз керек? Эмне үчүн? Же болбосо жанакы 3 жашар, 5 жашар кыздарды, балдарды зорлуктаган айбандарды эмне үчүн биз өмүр бою багышыбыз керек? Алардын баарынан жок. Алар коомго эч качан пайда алып келбейт. Өзүнүн ненесин өлтүрүп кетип баратат, өзүнүн атасын өлтүрүп кетип баратат. Алар коомго жакшылык кылабы? Мына ушундай кылмыштарга биз коркпой эле киргизишибиз керек. Европа эмне дейт? Европаң менен эмне жумушуң бар сен? Европаң менен кандай жумушуң бар сен? Сенин өзүңдүн кылым карыптык деп какшап келген кыргыздын улуттук каада салттары бар. Ошол каада салт менен жашашыбыз керек. Саламатсызбы? Айсулунун кайгылуу өлүмүнөн кийин сиз президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгына тиешелүү мыйзамдарга кылмыш жоопкерчилигин күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иш алып барууну тапшырдыңыз. Мындай муктаждык эмнеден улам келип чыкты? Мындай муктаждык эмнелерден келип чыкканын жалпы коомчулук көрүп турат. Акыркы убактарда педофилдик кылгандар көбөйүп баратат. Зөкүллөр жаш балдарды, жаш кыздарды, аялдарды зордуктап өлтүрүп жатканы өкүндүрөт. Статистиканы карап көрсөк, төмөнкүчө болуп жатат. Адам өлтүрүү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси. 2021 жылы катталганы. 14 жашка чейинки балдар 2, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 1, аялдар 36, бардыгы 39. 2022 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 1, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 1, аялдар 41, бардыгы 43. 2023 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 2, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 2, аялдар 21, бардыгы 25. 2024 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 5, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 4, аялдар 34, бардыгы 43. 2025 жылдын 8 айында катталганы 14 жашка чейинки балдар 3, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 4, аялдар 21, бардыгы 28. Зордуктоо Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси. 2021 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 21, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 47, аялдар 12, бардыгы 80. 2022 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 34, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 29, аялдар 7, бардыгы 70. 2023 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 44, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 116, аялдар 15, бардыгы 175. 2024 жылы катталганы 14 жашка чейинки балдар 53, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 35, аялдар 19, бардыгы 107. 2025 жылдын 8 айында катталганы 14 жашка чейинки балдар 20, 14-тон 18 жашка чейинки балдар 42, аялдар 19, бардыгы 81. Мындай статистика бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө бардык өлкөлөрдө өсүп жатат. Алардын аттарын атап салыштыргым келбейт. Ким кааласа ачык булактардан карап көрүп алса болот. Мына ушундан улам күчөтүү боюнча тапшырма бердим. Жазаны күчөтсөк токтойт деген үмүтүбүз чоң. Себеби түрмөнү тоготпой калышты. Түрмөдө азыр мурдакыга караганда жашоо жеңилирээк болуп калды. Түрмөлөргө режим кирди. Мурда сырттагы үй бүлө же жакындарынан Ел мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Кулуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз.
Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500 миң сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткирербиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Тамак киргиз, кийим кече киргиз, акча киргиз деп жардам алып жашачу. Мындан сырткары, өздөрү түрмөдө олтурган аз келгенсип, воровской көтөрөбүз деп акча чогултушуп ууруну да багышчу. Азыр болсо 3 мал тамак менен кийим кечелери бекер, түрмөлөрдүн ичинде иш менен камсыз болушту. Эмгек акы алып жатышат. Тескерисинче, азыр ушул тапта үй бүлөлөрүнө акча жөнөтүп жаткандар бар. Ошондуктан өлүм жазасын киргизсек токтойт деп турам. Токтобосо дагы бир кыйла азаят. Бул теманын айланасында соц тармакта өлүм жазасын киргизүүдө эң чоң коркунуч катары коомчулук сот жана укук коргоо органдарына болгон ишенимдин төмөндүгүн айтып жатат. Кылмышка тиешеси жок адамдарга карата колдонулуп кетпейби деген чочулуулар бар. Андай болбоштун жол жобосун адистер иштеп чыгышат. Тапшырма бердим. Азыр 21 кылым, техниканын заманы. Мисалы, тергөө баштан аяк видео материалдар менен далилдесе, сот процесстери баштан аяк онлайн режимде элге түз көрсөтүлүп турса, күнөөсүз эле адамды өлүм жазасына тартыш кыйын да. Андан сырткары эки жактын өкүлдөрүнөн сотко катыштыруу маселесин дагы караса болот. Мисалы, кечеки зөкүрдүн энеси интернет аркылуу элге кайрылуу жасап, балама эң жогорку жазаны бергенге макулмун дебедиби? Ошондуктан сот процесстерге жакындарынан катыштырсак, өз көздөрү менен көрүп ынанышат да. Адамга өлүм жазасын бериш оңой иш эмес. Ошондуктан абдан дыккат карашыбыз керек. Бул жагын жетимиш өлчөп биргесебиз. Эгер мындай катаал жаза киргизилсе, анын аткарылыш механизми кандай болот? Бул жаза кайсы кылмыштарга гана колдонулат? Мисалы, ири өлчөмдө коррупция менен кармалгандарга карата да колдонулабы? Коррупция маселесин бул жака такыр аралаштырбаш керек. Бул жерде адам өлтүрүү, өспүрүмдөрдү зордуктоо жөнүндө гана сөз болуп жатат. Эгер коррупцияны аралаштырсак, анда сиз суроо салгандай тиешеси жок адамдарда жазага тартылып кетиши мүмкүн. Себеби коррупцияга байлап, күнөөсү жок эле адамдарды жазага тартып жиберчүлөр четтен чыгат. Пендечилик деген бар да. Укук коргоо органдары менен мамлекеттик кызматкерлердин арасында бири-бирине душмандыктар көп. Бири-бирине коррупция менен жала жабышы мүмкүн. Киши өлтүрүү, зордуктоо менен жала жабыш оңой иш эмес. Коррупция боюнча кече жакында кабыл алынган мыйзам эле катуу иштеп турса, коррупция жоголот. Коррупцияны мындай эле жок кылабыз акыры. Жогорку жакта жоголду. Акимдер, мэрлер, айыл өкмөттөрдө токтобой жатат. Аймактарды өнүктүрүүгө деп бөлүп берген миллиардтаган акчалардын жарымын жеп, калган жарымы менен дагы жыргатып иш жасабай жатышат. Ылдый жак оңолбой жатат. Ал жакта дагы көчтү бара-бара түздөйбүз. Уурдагандардын баарын кайтарабыз. Кайда канча акча бөлүндү, кайсы жумуштар аткарылды, канчага аткарылды, канчасы желип кетти деген тапшырмам боюнча бардык жактарда комиссия иштеп жатат. Жыйынтыгы декабрдын аягы же январь айында чыгып калыш керек. Жыйынтыгы менен чараларды көрөбүз. Биздин көйгөй азыр балдар менен аялдарды коргоодо болуп турат. Эксперттер мындай жаза өлкөнүн конституциясына да каршы келерин, ошондой эле Кыргызстан эл аралык келишимдерге кошулуп, өлүм жазасын жоюу боюнча милдеттемелерди алганын эске салышууда. Өлүм жазасын кайра киргизүү бул милдеттемелерге каршы келбейби? Бул маселени кандай жол менен чечүүнү сунуштайсыз? Бул маселени бийлик өзүбүз билип эле чечип койбойбуз. Эл менен кеңешебиз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25-беренесине ылайык өлүм жазасына тыюу салынат. Ошол эле учурда ар бир адам ажыратылгыс жашоо укугуна ээ. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт.
Эч кимдин өмүрү өзүм билемдик менен кыйылышы мүмкүн эмес деп. Конституциянын бул беренесинде так жазылган. Башкача айтканда, мамлекет адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салуудан коргоого укугу бар. Коомчулук балдарыбыздын жана аялдардын кол тийгиз укуктарын коргоо үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Элдин калың катмарынын бул талабы мыйзам аркылуу гана чечилиши керек. Мыйзамдын долбоору Конституциянын 25-чи беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет. Эгерде көпчүлүк эл колдосо, андан кийин эл аралык келишимдерден чыгуу маселеси иштеги кодекстерге жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарды жаңы келген жогорку кеңеш кабыл алышы керек.